Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. 5 каналдын түз эфиринде учурда программасы. Аны мен бүгүн Исмат Ибрагимов алып барам. Бүгүн кыргызстандыктар үчүн кара булут каптаган оор күн болуп турат. Кыргыз эли оорду толгоз жоготууга учурады. Төкмө акын, комузчу, манасчы, кел акыны Элмирбек Иманалиев каза болуп, бүткүл эл кайгыга батты. Эл уулу Элмирбек Иманалиев 20 апрелде кант диабетинен ооруканада жан берди. Төкмө болгону 42 эле жашта эле. Акындын өлүмү анын жакындары жана туугандарын, күйөрмандарына күтүлбөгөн сокку болду. Жумурдай журт сыздап, сөз баккан адамдар жүрөгүн кыныкчып отуруп калды. Элмирбек Иманалиевдин артында 3 уул, 3 кызы калды. Элмирбек Иманалиевди акыркы сапарга узатуу бүгүн анын Бишкектин Туңгуч районундагы үйүнүн алдында болду. Өлкөдөгү өзгөчө абалга карабай, аны акыркы сапарга узатуу зыйнатына көптөгөн адамдар келишти. Акын менен коштошуу зыйнатына анын үзөңгүлөш достору, өнөрпоз курдаштары, устар шакирттер жана жогорку кеңештин депутаттары, министрлер катышты. Кыргыз Республикасынын эл артисти Төкмө акын Элмирбек Иманалиев 20 апрель күнү 42 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Жаткан жериңиз жайлуу, топурагыңыз торко болсун. Ушуну менен Кыргыз Республикасынын эл артисти Иманалиев Элмирбек Калиловичти акыркы сапарга узатуу зыйнатын жабык деп жарыялайм. Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу мусулман тургандар, акыркы сапарга жаназалар жумгартылышты. Ушундай ак чакта үй тарап койдук.
Элмирбек Иманалиевдин сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Тилекке каршы карантинге байланыштуу көпчүлүк Залкар уулуна топурак сала албай арманда калды. Бүгүн биз программабызда Орду Толгус агабыз Элмирбек Иманалиевдин чыгармачылыгына арнаган турабыз. Бизде студиябызда дагы коноктор болот. Ошондой эле түз эфирде байланышта анын бир эле Кыргызстан эмес, Казакстандагы ошол өнөрүн чогуу аркалап жүргөн кесиптештери дагы бизде видео байланышка чыккан турат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер учурда программасын көрүп жатасыздар. Менин студияда коногум ошол Элмирбек аганын саналаш достору десек дагы болот. Чыгармачылыкта да өзөңгүлөш болуп жүргөн агабыз жазуучу Олжобай Шакир мырза. Олжобай ага кош келипсиз. Сиз менен ушундай жанагы капалуу күндө жолугуп турганыбызга биз дагы жүрөгүбүз сыздап турат. Тилекке каршы тагдыр ушундай экен. Бүгүн ошол Элмирбек агабыздын чыгармачылыгына, ошонун өмүр жолуна, басып өткөн жолун бир эскерип ушул эфирде арнайлы дедик. Сиз дагы ошол Элмирбек ага менен жаштыгынан ал кишини тааныйсыз, билесиз. Андан кийин чыгармачылыкта дагы чогуу жүрдүңүз дегендей айтып берсеңиз, ал киши мына көпчүлүк билгенден жанагы токтогулдай тайманбаган, бар сөздүк болгонун ачык айткан, бийликтен, байлыктан, бай кишилерден коркпогон ушундай мүнөзү бар, мындай кериктүү адам болчу. Ал кишини ошол чыгармачылык жолундагы бирге жүргөн адам катары айтып берсеңиз, чыгармачылыкта кандай киши болчу ал? Элмирбекти мен азыр ойлоп отурсам 14-15 жашынан бери билеткен, шаарга келип, бул шаардык мектепте дегенде Туганбай Абдиев айылдан алып келип, анан кыргыз туусуна ырларын берип, баш сөзү менен чыгып, ошол 13-14 жашындагы чыгармачылыгындагы камылгасын эле ошо Туганбай Абдиев көзү жеткенде көрөнгөсү жатканынча. Анан кийин жашы жетпей калып, филармониянын алдындагы 2 жылдык студияга албай коюшат. Анан шаардык мектепке тияка сүйрөтүп, бияка сүйрөтүп, мектепке киргизе албай жүрүп, анан Туганбай Абдиев колунда кармап жүрдү да. Анан кийин кандайдыр бир жол менен жолун табышты окшойт. Филармониянын студиясында окуп жүргөндө жатаканасы, жана опера балет театр менен артисттердин жатаканасы бар, тиги набережныйда, жана Чыгыш 5 районунда. Ошол жактан экөөбүз бир общежитияда чогуу жашап калдык да. Амантай Кутманалиевдер болуп, анан кийин аякта да көп жашаган жок да. 1 жылдан ашыгыраак убакыт болду дагы. Анан Туганбай Абдиев мунун таламын талашып жүрүп, агисте филармониядан да кыскартуу болуп калып, төкмакындардын кереги жок болуп калып, анан Амантай Кутманалиев менен муну чыгарып салышканда Туганбай Абдиев ошол жумушунан кеткенче өзүн мындай садага чаап, булардын таламын талашчы, бул элдик өнөрпоздор деп. Анан Туганбай Абдиев менен болгон ошондогу интервьюм чыгып, Кербес гезитине ызылдап жатып калышкан. Себеби Асанбай деген, Керимбаев деген филармониянын директору бар эле. Анан булар кийин ошо филармонияда да жумушу жок да. Анан кийин булар Чүй театрында ачылып ошол жакта иштеп жүрдү. Анан бул эрте жашынан бүгүнкү күндө эмне үчүн көп тармактуу болуп чыккан себеби бул ошо башында элдик өнөрпоздун ээси катары келген. Анан сахнада роль жаратып, Токтогулдун ролун жаратканда режиссер менен да иштеп, бул мындай айтканда төгөрө төп болуп калган себеби дагы бала күнүнөн китепти жаздан окуган бала эле. Анан кийин дүйнөлүк адабияттан өзүн сугарды. Анан адабияттын чыгармачылык лабораториясын мен канча көрүп калганым, бул казактын домбурасын гана үйрөнбөстөн казактын фольклорунун тарыхын окуду. Жанагы фольклордун күүлөрүн алып келип казактардыкын тыңшап, кулак түрүп жүрүп, анан бул эки элдин энчиси сыяктуу өнөрпоз болуп калган себеби бул чыгармачылык камылгасында бул эки элдин урухий көпүрөсү болууга Элмирбекчелик эч ким билектиринген жок да. Биз көп учурда ошол эки элдин достугунда бир ат үстүнөн эле мамиле кылабыз. Элмирбек казактарга айтыштарына чыккандагы элдин сүймөнчүгүнө алынып кеткен себеби дагы казактын жүрөгүндөгү ырды да айтчу, кыргыздын жүрөгүндө дагы ошол эле убакта дипломатиялык бир маданияты бар эле да. Тааныш деңгээлинде эмес, бир кандайдыр шылдыңдоо иретинде деңгээлинден өйдө чыккан бул дипломатиялык эң бир расмий бийлик
түптей албаган рухий алака мамилеге Элмирбек көп алакага аракет кылды да. Алардын обондорун кыргыз кыртышына жеткирип, казактардын арасында дагы Элмирбекти аябай жакшы көргөн дагы ошондон да. Анан бул бир эле ОЗК адабияттын өкүлү гана болуп калган жок. Мунун прозасындагы эл даан четин дамытат элек. 2006-жылы мен Аят пресс-кеңесинде четине 2 аңгемесин жарыялап, ошондо өзү ишенип ишенбейт да, алакандай аңгеме бирок мыкты жарыяланган. Анан кийин Урхе сайтына жарыяласам, кийин окурмандар таң калып атпайбы? Кадыресе профессионал адабияттын өкүлүндөй жараткан аңгемелерчи. Жазма поэзиясында дагы өзүнүн бир өксүгү бар болчу. Ол жеке мен элдин алдында чыгып мындай блокнот алып ыр окугум келет депчи. Анан ал мүдөөсүнө да жетти да. Себеби мунку поэзиясы жөн эле уйкаштык эмес, көркөм поэзия. Анан ошол жагына келгенде бул узанганда тынымы жок узанчу, анан чыгармачылыгына мындай катаал адамды көп кезиктиргеним жок да. Себеби көп обондор бүгүнкү күндө эң элдин оозуна алынып кеткен обондор алда качан эле жаратып койгон обондор да. Анан ал бир обонун өзү көкүрөгүндө уюп ырдап чыккандан кийин ишене албай жүрө берчү. Кийин мезгил сыноосунан өткөндөн кийин гана элге алып чыгып ырдалып кетпеди көп ырларчы. Болбосо жанагы карап деген ырлары, булбулум деген ырлары алда качан эле жаралып, бирок ал дароо эле элге алып чыга койгон эмес да. Бул жагына келгенде Элмирбекте бир чыгармачылык катаалдыгы бар болчу. Ошондон улам дагы мен ишендим, анын ыр-куржунда дагы көп чыгармасы элге жетпей жатат да. Андыктан жана шакирттердин вазыйпасы. Анан Элмирбектин дагы бир артыкчылыгы жана биз ОЗК адабий казынаны дагы эле аңтар элекпиз да. Биз жанагы кошок жанрында алып чыккан ошо Элмирбек болду да, жандантыпчы. Болбосо баягы ОЗК адабиятта факты катары эле айтылып жүрчү, жакшыларды колдо жоктогондо ошо жакшылар ырдачу экен депчи. Анан Масалиевдин көзү өткөндө, Байдылда Сарногоевдуку Айтматовдор өткөндө ошол бул жоктоо жанрындагы кыргыз адабиятындагы ОЗК чыгармачылыктагы ушул өрнөктү дагы Элмирбек аспанына чыгарды да. Ошол Элмирбек агай жана бир сүйлөгөндө бири-бирине окшошпогон сөздөр менен жана уйкашпаган сөздөр менен сүйлөчү да. Өзүн кайталабаган акын эле да. Көп учурда акындардыкы бир дежурный саптар бар. Кайталап жүрөт. Анан текейден арзан уйкаштыктар бар. Ошо менен окат кылып жүргөндөр жамакчылар көп да. Элмирбекте поэтикалык ойлор жаркылдап турчу да. Анан бир балбан саптарды айтып салчу. Мындай айтканда Элмирбектин кээ бир эле саптары кулакка уюп калып атпайбы? ОЗК адабияттын табияты ушу да. Ал кагазга түшпөгөндөн кийин көкүрөккө көп уюп кала албайт да, угуп алып эле баягы эл кол чаап калат. Мына эми адабият илими, адабиятчылар мунун ошо төкмөлүктөгү өнөрүн кагазга түшүрүп, эми талкууласа, талдай турган болсок, бул кадыресе жазма адабияттын деңгээлине жакындаткан поэтикалык жаңылыктарды да айтып келген да. Анан бул жагына келгенде анын узанган мээнети кайтты да. Ожобай агай ошол Элмирбек агабыздын шакирттери, достору бир эле Кыргызстандан эмес, Казакстандагы достору, ошондой эле Бишкектеги Оштогу шакирттер менен дагы биз байланышка чыкканга сүйлөшүп койдук элек. Азыр Ошко байланышка чыксак, төкм акын Идрис Айтбаев агабыз бизде азыр видео байланышка даяр турган экен. Эгер мүмкүн болсо кош берип койсоңуздар. Идрис агай, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Тилекке каршы ошол бүгүнкү күндө бүгүн бүт эле Кыргызстан кайгыга батып, жүрөгү сыздап, кабыргабыз кайышып турат. Сиз да ошол Элмирбек агайдан сабак алып калдыңыз, анын батасын алып калдыңыз, анын жолун жолдоп, эл алдында чыгып төкм акын болуп жүрөсүз. Сиздин ошол жашооңузда Элмирбек Иманалиевдин орду кандай эле, ошол адамдык сапаттарын белгилеп, ачыктап айтып берсеңиз. Ала толуу асманыбыздын булут каптап түнөр алды жагыбыз бүдөмүк болуп тургандай абалда жалпы жумурай журтубузга көңүл айтам. Устатыбыз дүйнөдөн көз жумганда 2 күндөн бери жүрөгүм калыбына батпай, түндөсү түшүмдө да киши менен маектешип, кылган ишим болгону жай намаздын үчүндө дуа кылуу менен, Куран окуу менен гана чек араланып, карантиндеги кол бутум байланганын айынан топурак салып, кабырына зыярат кылып бара албаганыма бир чети өкүнүп, бирок бир чети өкүрүп ыйлап отурам. Анседа залкар инсан, улуулардын учугун улап келген
улуу инсан дүйнөдөн көз жумду. Тагдырдын жазганын айла жок баш ийип беребиз. Устатыбыздын идикеде эркелетип сүйлөгөндө жылмайгандагы жүзүндөгү ууртуна уурдалып кала турган, сүйлөшкөндө ар бир адамды арбап ала турган сапаты менен эсибизде калат. Албетте, залкар инсан бир өзү бир күн бир топ инсанды кече күндүз балким айлап жылдап кармап ала турган, ушундай бир өзү бир театр менен тең болгон улуу инсан дүйнөдөн көз жумду. Аны үчүн кайгырабыз. Алла Таалам барыбызга сабыр берсин. Жана элден өтүнүп суранам. Көп дуа кылалы, элибиздин арасында Элмирбектей залкар инсандар дагы көп чыксын. Дагы учурдан пайдаланып бир нерсени айтам. Ал кишинин үй бүлөсүнө, бала чакаларына жана артында калган бүтүн кыргыз журтуна, ошон менен өзгөчө санаалаштарыма, төкмөлүк өнөрдөгү жалпы шакирт бир туугандарыбызга сабыр тилейм, кайрат кылалы жана дуа кылалы. Аллах Таала ал кишинин кабырын нурга бөлөп, Куран менен бөлөп, жаннат менен сүйүнчүлөп, кабыр азабынан сактап, намай амал китебин оң колунан берип буйурса, акыретте жаннат менен жүздөшүүнү насип этсин. Рамазан айынын урматына Кудай Таалам ал кишини иншалла пайгамбарыбызга кошуна кылсын. Идрис агай, айтсаңыз, ошол сиз төкмөлүккө келгенде ошол Элмирбек агай менен жолугуп, жанагы шакирт катары алдына келип жардам сураганыңызда, ал кишинин биринчи эле жолукканда кандай өзгөчөлүгүн бааладыңыз эле? Байкадыңыз эле? Элмирбек устаздын ушундай бир өзгөчөлүгү бар эле. Ал киши улуу киши менен дагы, кичүү киши менен дагы бирдей мамиле кылат эле. Анан ар дайым адамдын көңүлүн алганга, ошон менен биргеликте айтышта болсун, сахнада кандай болсо, сахна артында да ошондой. Анан адамдын көңүлүн алып, айтышта да ар дайым атаңдашын сыйлап, атаңдашын төмөн чаппаганга, тамаша айтса да атаңдашын күлдүрүп ырдаганга аракет кылчу. Жана атаңдашы кандай сөз айтса да, Элмирбек элдин уулу ар дайым эл менен эсептешип, эл менен өзүнүн айта турган сөзүн элден алып кайра элге айтып жүргөн улуу устаттын бири катары эсибизде калат. Анан өзгөчө мени менен маектешкенде да, ой идике кандайсың деп бир нерсени айтсаң, бир нерсени туурулагысы келсе да, Идрис момунуң туура эмес деп айтпай, ошонун ордуна бир аз момундай кылсаң жакшы болмок деп ошону айтат да. Анан албетте улуу устаттарыбыздын ар биринин орду бар. Учурдан пайдаланып жалпы жаштарга, жалпы калкыма кайрылам. Куран билген кишинин, азыр устатка Куран окуп отурам. Куран билген кишинин дүйнөдөн көз жумканы Курандын көтөрүлгөнү менен барабар. Куду ошондой эле залкар адамдын көз жумканы дагы маданияттын майдаланганына, балким бир өнөрдүн талкаланганына барабар. Ошондон суранам, залкар инсандардын тирүү кезинде кадырына баркына жетсек, качан гана көз өткөндөн кийин ыйлапсыздап, момундай эле дегенди токтотуп, балким арабыздагы момундай бир, мисалы үчүн залкарлардын сап башында турган Замирбек Үсөнбаев атабыздын да кадырына жетүүнү суранып кетем. Болбосо дагы толтура устаттарыбыз бар. Ошол эле башка акындар, болбосо төкмөлүк жанрда Жеңишбек Аалы Элмирбектин артында келаткан, Азамат Болгонбай устаттардын, Рахматулло Козукеев, Абдуаликбектин артында келаткан устаттардын артында келаткан шакирттерин да бир желкесинен таптап коюуну суранып кетем. Анткени Кыргызда укмуш өнөрлүү, укмуш акындар дагы келет артыбызда. Болгону айтыш менен жанын багалбай, айла жок кетмен күрөк кармап, талалап, жолбосо шипатыл кармап, Россиялап, шыбак кылып жүргөн толтура өнөр адамдарыбыз бар. Болгону кап аттың ушул талант укмуш болмок деп, мына Абдиев атабыздай бир кезде Элмирбек устатыбызды көрүп калып, Бишкекке өзү чакыртып алгандай, укмуш бир өнөрлүү балдарды улуу журттан суранып кетем. Таптап, сактап алсаңыздар, казак менен кыргызга болгон энчиленген гана өнөрдү этияттап аздектеп албасак, бул дагы болсо келечектеги маданияттын майдаланышына алып келет. Идрис агай, чоң рахмат, бизге байланышка чыкканыңызга сабыр кылалы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз учурда программасын улантабыз. Биз дагы студияга кайтсак, Колжобой агай, сиз менен маектолансам, жана Элмирбек агайдын чыгармачылыгы башкаларга окшогон өзүнчө бир талант болчу да. Ал өзү жанагы адабиятта бир жазганда же өзүн өстүргөндө кантип өзүн тарбиялачу, кантип бир жактардан сабак алып, же болбосо кимден өрнөк алып үйрөнчү эле?
Элмирбек маселемиздики ОЗЕК адабияттын тарыхында эталондуу түшүнүктөр бар да. Арыстанбек, Жеңи жок, Токтогул, Эшмамбет депчи. Бирок ошолордун ордун толуктаган бирөө бар беле жок беле. Элмирбек алардан кем калган жок. Алардан ашты да. Маселен, бул жаңы генерациядагы чыгармачыл муундун өкүлү катары ОЗЕК чыгармачылыгы өнөрдү модернизациялап, булар баягы жазма адабият менен дагы айкаштырды бул өнөрдү синтездөөчү. Анан көп төкмакындардан бир айырмачылыгы, чоң айырмачылыгы комузда кол ойното билгени. Көбү баягы музыкалык репертуары өтө тар да. Жакшы ойной албай эле баягы кылдыратып эле Осмонкулу ыбырайлардын күйүүсүнө чалып жүрсө, Элмирбек уккулуктуу, элди алып кете турган бир магниттик касиеттердин бири ушун эле. Ал сөз менен гана узанбастан музыканын бир угумдуулугун кантип арттырууну ойлончу. Анан маселен казак төкмакындары менен айтыша келгенде дагы аларда музыкалык бир шаңгыраган доошко салып, бул дагы домбураны ала коюп мындай эже сиңдидей кылчу да, комуз менен домбуранын өндөрүнчү. Анан узанганда бул ОЗЕК адабияттын өкүлдөрүнө жанагы казынага кайрылган ошо да көп дастандарды айтып кайтарып чыкпады. Ал өзүн да толуктады, элди да толуктады. Мына ошону менен шакирттерине көп үлгү берди да. Олжобай агай, жана сиз да башында белгилеп кеттиңиз, сахнада жанагы сөз менен кармашкан мыкты төкмакыныбыз болгон. Азыр ошол бир эле Кыргызстанда эмес, Казакстандын сахнасында дагы барып айтышып жүргөн. Азыр биз ошол Элмирбек агабыз менен чогуу сахналаш достору, кесиптеши казакстандык төкмакын Айбек Калиев менен видео байланышка чыкканга аракет кылабыз. Айбек мырза, саламатсызбы? Бизди угатасызбы? Саламатпыз, ассалам алейкум. Тилекке каршы биз ушундай жана капаланткан кабар менен сизге байланышка чыгып турабыз. Элмирбек агабыз дүйнө салып, бүт кыргыз элин азыр кайгыга салып турат. Сиз дагы ушул Элмирбек Иманалиев менен бир канча жылдардан бери сахнада айтышып, сөз менен кармашып келатасыздар. Ошол кишинин өзгөчөлүктөрү, баалуулуктары, башка адамга окшогон сапаттарын санап өтүп кетсеңиз. Ассаламу алейкум. Бир тууган кыргыз бауырлар, сиздерге бүкүл казак журтунун атынан Элмирбектей асылымызды кайгырып көңүл айтабыз. Менде Элмирбек менин курдасым, досум, айтыстагы сахналасым, әріптесім, екеуміз бір жылдың төліміз. Осы 20 шақты жыл бойы сахнада бірге келе жатырмыз. Элмирбек жалпы өзінің жоғары мәдениетімен, интеллектуалдылығымен, терең білімімен ерекшеленетін ақын еді. Оның кез келген айтысында қарсыласымен сыйласып, Бизде видео байланыш үзүлүп калды. Техникалык катачылыктар үчүн, кемчиликтер үчүн кечирим сурайбыз. Биз кайра студияга кайталы. Айбек Калиев мырза, сизге чоң рахмат. Эгер бизди көрүп жаткан болсоңуз, ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу коноктор, биз учурда программасын улантабыз. Олжобай акай, айтсаңыз, жанагы шакирттерди тарбиялоо боюнча сиз башында белгиледиңиз, ушул көкүрөгүндө калып кеткен чыгармаларын кайра элдин басымдуу бөлүгүнө жеткирейин деген аракети болду депчи. Ошол шакирт тарбиялоо багытындагы максаттары тууралуу сизге алгач айтып бергенде мындай кандай пландар менен бөлүштү эле? Бул пландар менен деле болгон жок. Өзүнөн өзү табигый болду да. Ашырал Айталиев менен Туганбай Абдиев жана 10 күн сайын Төкмай жана айтыш фондунда келип айтып тиги жана 10 күндүк айтыш болчу да. Ошол салттуу уланып аткан сайын ал эки аксакал дайыма какшачу. Биздин ОЗЕК адабияттагы казынаны аңтаргыла ошолордон жаттап ырдап чыга турган бүгүнкүгө шайкеш келе турган чыгармалар бар десе, ошону көбү акмак улак болуп уккан жок да. Элмирбек ошону аткарды да. Көп элдик казынадагы унутта калып бараткан ырларды алып чыгып, кайра жаңыла шаңдантып, анын күйүүсүнүн да обонда уккулукту артырып, маселен Курманбек жанагы эске келбей атат.
Жайсаң эми ал кийинки Шалек Дүйшеевдин вариантындагысын айтып жүрдү. Аны көп эски казынадан экен деп ойлоп жүрөт. Себеби ал кесип менен псевдоним менен жарыялап эле сен Жайсаң ыр деп койсо, бизди көбү ошо озек адабияттын тарыхындагы чарма экен деп калышты да. Элмирбек ошол көп кыртышты аңтарып, көбүн алып чыгып кайра ырдап чыкканын мына иш жүзүндө сөз озек сөз менен эмес, иш менен көргөздү да. Андыктан эми ал канчалык деңгээлде атын шакирттери алып чыгат элдик казынаны, себеби акын элдик кенчип болгондон кийин ошол максат анын бирок ал дайыма сөз менен эмес, иш менен көргөздү шакирттерине үлгүнүчү. Ошол жанагы музыкалуулугун арттырууда жана кыргыз казынасын, кенч байлыгын кайрадан кароого ошол жанагы кыргыз радиосунун алтын фондуна жаздырган эмгектер менен ал ошо менен ишарат берди да. Мына ошондон өткөн тарбия болобу устаттыкты, себеби ооз менен какшайып айта бериш ал ар кимдин колунан келет да, аны иш менен көргөзүү керек да. Элмирбек мына ошол жагынан практика түрүндө көргөздү да өзүнүн устаттыгын. Бул жерде жана бизге маданиятка, адабиятка жана акча маселесине келгенде эле аксап калып жатпайбызбы? Элмирбек агайдын ушул адабият жагында, маданиятты өнүктүрүүдө көп деле мындай сырдашып жүргөн кишиси катары айтып кетсеңиз, кандай бир арманы бар эле? Элмирбекте өнөрпөстө арманын айтабы? Элмирбектин бир артыкчылыгы эч качан муңуп калчу эмес, чөгүп кетчү эмес. Канчалык кыйын замандарды 90-жылдардан кийин көрдүк. Ачка ток күндөр өттү. Жатаканада ошол бир сындырым нанга жетпеген да турмуш болгон да. Себеби эртең менен барып бир тоголок нан алсаң, түштө жеттин кечиндеги баасы башка болуп өзгөрүп калат. Себеби тургус баа болуп, инфляция болуп атканда ошондой күнгө түш болгонбуз да. Элмирбек ошондо өзүн жоготуп, же базарга кетип калган жок, башка өнөрдүн артынан куалап кеткен жок да. Буга баалуулук ошол элдик өнөр болчу да. Анан болгондо да элестетип көрсөңүз, 15-16 жаштагы бала болсо, акылы жетиле элек болот көбүнүкөчү. Азгырмалуу жолдорго толтура түшүп кетет да. Элмирбек ошол тесттери кезинен өнөрдөн кайткан жок да. Эң кыйын мезгилде өттү да 90-жылдардан кийинчи. Себеби ошондойдо Устат Шакир институтту экөөнүн күн жана Туганбай Абдиев экөөнүн ортосунда бекем болду да. Болбосо ал кезде чалкеш заманда ар ким башка баалуулуктун артынан ээрчип кетмек. Элмирбек ал кезде эстрада менен чыгып кетсе шаңкылдаган үнү деле бар эле. Актер болуп ойноп кетсе бой келбети да бар болчу, өң келбетичи. Сөзү так, акылы тунукчу. Бирок ал анткен жок да, элдик өнөрпосту чапкенеде жабырмашкан бойдон ошону өнүктүрүп келди да. Мына бул Элмирбектин феномени, бул эталон. Биздин жаңы кыргыз өнөрпосттордун арасынан, эл шайырларынын арасынан Элмирбек бир эле төкмөлүгү менен эмес, дастанчылыгы менен, манасчылыгы менен, манасты айтып бергенде бул актерлук мектепти көргөзчү да. Себеби эмоциясы менен айтып берчү жерлерден Саякбайдан чоң мектеп калса, Элмирбектен да өзүнчө мектеп эле. Себеби бир эмоционалдуу штрихтерге келгенде Элмирбек ошону актер катары да ойноп жиберчү. Ана мунку баягы вокалда айтылат, звуковой атака депчи. Айтыш өнөрүндө дагы кээде ошол ыкмаларды колдончу да. Себеби сөзгө басым койчу жерлерден Элмирбектин үнү ачылат шаңкылдапчы. Басаңдатчу жерлерден басаңдап, Элмирбектики толкун сыяктуу кетчү да. Дайыма эле бир толкун эмес, толкунду кайра кийинки толкунун чоңойтуп айтып аткандай элес калтырчу да. Себеби элди алып кеткенде ошол толкундун шарына Элмирбек салып койчу, элди ыргакка салып койчу, термеп койчу мынтипчи. Ошол касиетке ээ эле бул. Ожой агай, чоң рахмат. Ушундай убактыңыз бөлүп биздин студияга келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 5-каналдын түз эфиринде Учурда программасын көрдүңүздөр. Бүгүнкү берүүбүздү биз маркум төкмө акын Элмирбек Иманалиев агабыздын чыгармачылыгына арнадык. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Биз 5-каналдын жалпы жамааты Элмирбек агабыздын жакындарына, туугандарына, үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Сабыр кылыңыздар демекчибиз. Биз ушуну менен Учурда программасын жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.